Иш жаштан көп, убакыт жок. Ал эми биз жетекчилер менен жерине маектешебиз. Bir жылдык гүл улам тиге бербей, биз көп жылдык жашылдандырууга өтөбүз. Бүттү. Бул маселе силерден чечилет. Кутуласың. Бул жактан мен ата-энеме, жубайыма чоң ыраазычылык билдирем. Ошолор менин мындай колдоп турган. 3600 тоннаны көмүрдөн биз баш тарта алдык. ЛТР каналы бул жолу кайрадан Бишкек шаардык мэриясына келди. Анткени учурда шаар тургундарын суу маселеси өтө түшүлтүүдө. Ушул жана башка коммуналдык чарбалык иштер менен тааныштыруу үчүн вице-мэр Жыргалбек Шамралиевке келдик. Жетекчи менен жеринде программасы жана мен Каныкей Бозгунова. Амансыздарбы? Саламатсызбы, Жыргалбек мырза? Саламатсызбы? Жакшысызбы? Жакшы элесиңиз. Кандай чалашпай иштеп атасызбы? Жыргалбек мырза, биринчи эле суроо, бул азыр күндөмүндө Бишкек шаарында суу маселеси, бул кандай жөнгө салынып атат? Ушул боюнча айтып берсеңиз, эмне маселе бар бул жерде? Бизде бул жылдын башында май айында негизги биздин маселе болуп, бул ичүүчү суунун маселеси жаралып калган. Ал жаралганын себептери көбүнчө табигый болгон мындай кулуштун маселеси болгон. Бул жер алтындагы дагы биздин суу запастарыбыз бар. Суу бассейни бар. Ошол суудан биз бүгүнкү күнү 144 скважинабыз иштеп, ошол бүгүнкү күндө сууну камсыз кылып атат. Көбүнчө ошол микрорайон Бишкектин шаардын өйдөкү зонасына. Буга көк жар, жыл массиви жана биздин микрорайондор толугу менен Горький көчөсүнөн өйдө. Андан тышкары мынакей ошо Горькийден баштап Гагарин көчөсү менен барып, Чортоково көчөсүнө чейинки бүт жыл массивдер жана микрорайондор, үйлөр кирет. Бул шаардын 40%-ын түзөт. Ал деген биздин эң байыркы орто алыш суу топтомунан суу камсыз кылынат. Ал 29-жылы курулган. Ошондон бери мынакей шаарды камсыз кылып келатат. Ал чоңоюп атат, көбөйүп атат. Быйылкы жылы ошо менен биргеликте тилекке каршы жер алдындагы суунун статикалык деңгээл деп коет. Ошонун 20 метрге чейин деңгээли түшүп кеткен болот. Бул 7 этаж үйдүн бийиктиги. Суу канчалык деңгээли ылдый болгон сайын биздин скважиналар, суу насостору ошону өйдө көтөрүш кыйынчылыкты жаратат. Жана мисалы 160 литр секундасына соруп аткан биздин скважинабыз ошо жерден болгону мисалы 100 литр соруп калышы мүмкүн да. Кубатталууга түшө баштайт. Суунун деңгээли канчалык өйдө болгон сайын биздин насостордун деңгээли ошончолук кубаттылуу көбөйүп, суунун көлөмү да көбөйө баштайт. Мунун баарына бир мындай кылсак, чоң аба ырайынын системасы таасир берет. Ал таасирдин быйылкы жылы өтө курч сездик. Себеп дегенде аларча менен аламидин суунулуктарында дайым суу болуп туруш керек. Ошол суу агымы эки дарыядан эле жок болуп калса, биздин жер алдындагы ошо суу деңгээлинин да ылдый төмөндөшүнө да таасир түздөн түз берет. Мисалы алып кетсек, биз 7000 куб сууну дагы чыгарып ошол деле жетиштүү.
элге. Ошол эле эл, ошол эле үйлөр ошо 7000 куб сууда жетиштүү болчу. Эмнеге жетиштүү? Ошондо да кышында билесиз да, колонка тоңуп калбасын деп кээ бир үйлөр сууну агызып коет. Жер үйлөрдөнчү. Ошондой болгон маселеде дагы бизде суу жетиштүү болчу. Анткени эч ким мындай сууну ысырап кышында көп колдонбойт. Сугатка колдонбойт. Ошондон суу жетиштүү болуп 7000 куб суу. Жайкы мезгилинде 8400 жетишсиз болуп калды. Анан анткени көбүнчө шлангтар менен эле сугатка колдонуп, азыр рейдтерде жүрүп атат, ал боюнча да биз кайра ошо жүргүзүп атабыз ыкчам иштерди. Киши башына негизи 170 литр жетиштүү бир суткасына. Ошо 8400 куб суу шаарга берип аткан. Киши башына эсептесек, бул 350 литрди түзөт. Эки эсе ашык берип аттык. Нормадан эки эсе ашык болсо да ысырап колдонуу эле себеп болот. Негизги ооба, ошол себеп. Эгер ысырап колдонууну эле токтотсок, анда эки эсе жетиштүү болмок да. Азыр кандай ахыбал, кандай болуп калды? Азыр ахыбал суу менен Кудайга шүгүр. Азыр биз мынакей эртең менен эле маалыматтарды алып топтодук. 9100 куб сууну азыр шаар мына статикалык деңгээлде көтөрүлгөндүкүнөн 9100 куб суу биз шаарга берип атабыз. Бүгүн Арча Бешик конушу толугу менен суу ичип атат. Саат эртең мененки 7ден баштап 11ге чейин үзгүлтүксүз Арча Бешик биздин конушубуз суу берилип атат. Сугат суучу шаарда? Сугат суу менен да маселе жаралган, анткени ал бир эле көйгөй болуп калган. Сугат суусунун көлөмү дагы жок болуп, биз ошол эле суу менен машиналар менен суугарганга туура келген. Анан ошол сугат суусун чечиш үчүн быйылкы жылы биз мына былтыр мэрдин демилгеси менен Бишкек водхоз ишканасы түзүлгөн. Ошол Бишкек водхозго негизги талап бул сууну жеткирүү иш аракети коюлган. Сууну жеткирүү. Бир жылда шаар эгер 1-2 скважина курса, быйылкыга биз 6 скважина деп сугатка багытталган 6 скважинаны ишке киргизели дедик, жаңы скважиналар. Анын мынакей биринчиси даяр болду, ишке киргизилди. Азыр болсо ошо менен биргеликте биз сугат системаларын да коюп атабыз. Мурда сугат жок жерден автоматикалык системаларды да коюп атабыз. Мына бүгүн ошол эле Арча Бешикте биз сугат суу түтүктөрүн коюп, автоматикалык сугаруу системаларын да киргизип атабыз. Биздин парктарга да ошондой иш аракеттерди жүргүзүп атабыз. Ошо менен биргеликте жана ирригациялык системаларын, арыктарды кайра жөнгө салып атабыз. Быйылкы жылы 18 километр арыкты биз ордуна келтирип, магистралдык каналдарды биз ишке киргизели деп атабыз. Негизи окумуштуулар айтып атат да, бул дүйнө жүзүндө алдыңкы 5 жылда аба ырайы өтө ысык болорун, эң жогорку чекке жетет деген маалыматтар бар да. Анан ушул жагдайды эске алганда кепилдик барбы? Мисалы, кийинки жылдарда ушундай тартыштык жаралбай, жогоруда сиз айткандай жана суу сактоочу жайларды куруу менен бул маселе мындай алдын алынабы деген? Эми биринчиден биз кепилдик беребиз. Быйыл мына Арча Бешикте суу менен биз камсыз кылдык. Бул боюнча кепилдик бар. Быйыл бул маселени толугу менен жабабыз, быйылкы жылы. Эмки жылы болсо биз Арча Бешик конушун башка суу топтому жаңыдан жаңылап туруп, Арча Бешикти башка суу топтомго көчүрөбүз. Шаар чоңоюп атат. Жыл сайын 20-30 миңге элдин саны көбөйүп атат. Ошого биз прогноз жүргүзүп, негизги кыска мөөнөттө, орто мөөнөттө жана узак мөөнөттө стратегияны кабыл алганбыз. Быйыл ыкчам түрдө маселени биз жаптык десек болот. Эмки жылы болсо биз толук түрдө жаңы скважиналардын күчү менен, жаңы водозабордун күчтөрү менен биз бул маселени толугу менен ишке киргизебиз, резерв түзөбүз жана шаардын эртеңки келечегине биз жакшы мындай стратегиялык запасты өзүбүзгө мүмкүнчүлүк камсыз кылабыз да. Демек кепилдик бар экен да. Кепилдик бар. Жаран катары мен ушуну эл
эл жактан абдан суранат элем. Бул шаарга болгон өзүнүн шаарга, коомго жана өзүнүн биздин келечекке койгон эң биринчи салым жарандар жактан бул шаарга болгон сүйүүсү болуш керек. Мамиле. Бир гана биздин ишканалар менен ошо шаардык чарбалык биздин жетекчилердин кылган эмгеги менен биздин ошол эле иштеген жөнөкөй эле ошо жумушчулар кылган эмгеги, бул шаарга кылган бүт эмгегин ошону сыйлоо аракетин жүргүзүшүбүз керек да. Кантип эме кылсак болот, ушуну калыптандырсак болот, ушул маданият. Анткени баягы бир кезде Фрунзе бул жашыл шаар деп, керек болсо баягы жарандар, шаардыктар мисалы тротуарда басуунун, жолу көчөгө кийинип чыгуунун баягы маданияты болгон да бир кезде да. Эми азыр андай маданият эмес. Азыр сиз айтып аткан ошол эле таштандыны туура таштоо, ошол эле сууну баягы ысырап колдонбоо деген сыяктуу нерселерди кантип калыптандырабыз да? Сөзсүз эле сиз барып ар бир үйгө барып ушу сууну колдонбогулачы деп, мындай ысырап колдонбогула деп айтуунун кажети жок да. Биринчиден бизге негизи көбүнчө нерсе маданиятты да бул экономикалык негиз менен келтирсек болот экен. Биринчи мисал алып кетсек, мына биз атайын сорттоочу пункттарды ишке киргизип атабыз. Сорттоочу пункттарда бизде негизги ошо мусорду, таштандыны сорттоп ар кандай челектерге салуу маданияты калыптандыруу үчүн ишке киргизилип атат биринчи иретте. Жана бизде азыр мектептерде атайын ошондой сорттоп иш жүргүзүүгө балдарды, окуучуларды көндүрүп атабыз. Азыр ар бир мектепте пландуу түрдө ошондой иш бекитилген. Азыр балдар каникулга чыкты, бирок ошол каникулга чейин да, каникулдан кийин да ошол жумуш ишке көрсөтүлөт. Ошол менен ошо балдарды бала бакчадан баштап ошо маданиятка көндүрүү иштерин жүргүзөбүз. Ал деле 1 жылда, 2 жылда болуп кетет деп мен айтпайм, бирок четинен эл 10 жылда болсо дагы биз ошого жетишибиз керек. Мына Рамис Гүлагланович келип биякта чын эле жакшы иш аракеттер бар. Башында биз жаңы жумушка кирип атканда негизги 11 талапты койгонбуз. Анын бири болуп туруп биз мына шаарга машиналарды жаңы сатып алып, ошону аяна чыгарып, азыркы күнү мына Рамис Гүлагланович өзүнүн акыркы машиналарын кабыл алып атат. Ошолорду 11 жана сиз айткан 11 талап эмне болгон талап? Мурда болгон эле талаптарбы, ошол эле же мындай жаңы бир эрежелерди киргизип атат? Иш аракеттер, эрежелер жана бизде жаңыланууга барчу жумуштар. Анын бири болуп, мисалы жанакы айлык манаянын төлөөсү, экинчи жагынан бул абоненттик базаны көбөйтүү, инфраструктураны өзгөртүү жана ошо менен биргеликте мынакей биздин тазалыктын системасын, бул бир эле тазалык эмес, бүт эле биздин мекемелерге тиешелүү талап коюлган, бул санариптештирүү. Бул мынакей дут деп коет, системасын орнотуу иш аракетинде биякта датчик коюлат. Эрежесиз бакты ачса болбойт. Биякта да атайын система аркылуу ГСМ коюлат, соляркасы коюлат. Бирок ошо коюлуп туруп бекилет да, система күйгүзүлгөндөн кийин башка киши башка убакта бул бакка кол салууга тыюу салынат. Машинанын каякта жүргөнү, каякта кайсы жолдор менен кайсы жерде болуп атканы автоматтык түрдө системага берилет. Машинанын өз жумушун ыкчам апарганында анализдесе болот. Мына шопурлар менен жана грузчиктердин ошо бүт 105 машинаныкынчы. Жаңы келгендер 105пи? Жок. Же жалпы Быйыл мынакей тазалык, бир гана тазалык ишканасына 29 машина сатып алынды. Жанакы орусча айтканда навесное оборудование деп коет, ошо менен биргеликте. Анын мынакей акыркыларынын бири. Мусоровоздон эле 17 машина сатып алынды. Мусоровоздон 17 машина, жана айтып атпайбы, тазалык жетишпейт. Чын эле жылдын башында чоң көйгөй бул машинанын жетишсиздиги болгон.
машиналар жетишпей ошонун баардыгы кээ бирөө көбү бузулуп керектен чыгып анан ошол чоң көйгөйдү жараткан. Бирок жалпысынан бул деле жетишсиз да? Бүгүнкү күндө Рамиз Гулагланович машина бул менен жетиштүү болобу тазаланганга? О, азыр дагы 4 машина келет. 4 машина келет азыр таможнядан. Ошолор келсе эле уже толук жабабыз. Как раз октябрь районунда жабабыз. Ушул ишканага 15-жылдан бери бир да техника кирген эмес. А мына 1 жылда болсо 74 чоң кубаттуу техникалар кабыл алынып атат. Ошонун бири мынакей ушул техника бул заманбап эң мусор чогултуу системасындагы дүйнө жүзүндөгү эң мындай бир жагынан ыңгайлуу техникалардын бири ушул техникалар экен, именно мусор чогултуучу. Биздин дворниктер таң атпай жумушка кирет. 4-5те көчө шыпыра баштайт. Азыркы жай мезгили жеңил. Эртең күнү, кыштын күнү ошол дворниктер кышында, суукта, чилдеде көчө шыпырышат. Көчө шыпырганда аларга мындай жылын алчу биз жок дегенде жай керек. Ар бир районго мынакей 4төн коюлат. Сиздин идеяңызбы? Жок, биз просто шартта түзүп атабыз да, элге шарт. Бул кишинин жакшы кылган иш аракеттери. Акча каражаты сиздин уруксатка келип атпайбы? Ошол үчүн основной акча. Эми бияктан келип атпайбы анда уруксат? Хорошо кыл дейт. Ошон үчүн негизи бул командалык иш. Мага бөлүнгөн мекемелерге мен биринчиден мен да шартты түзүп беришим керек. Мен да жетекчилерге кылган чечимдерине мүмкүнчүлүктү коюшум керек. Антпесе команда иштебейт. Мисал алып кетсе, мына тазалыктын оор мезгилинде Зеленхоз жана башка 5 мекемеден жамааты келип мусор тазалашты. Жардам берип. Бул дагы эмне командалык иш. Канча тазалыкчы бар? Тазалыкта бүгүнкү күнү 1553 кызматкер бар. Бардыгы биригип. Бизде чоң көйгөй бул контейнерлер болуп эсептелет. Жетишсиздиги. Бул мисалы контейнерлер евроконтейнер деп коет, буга чейин мына жарыксыз болуп иштен чыгып атат. Ушул канчанчы жылы коюлган? Бул болсо 15-16 жылы коюлган контейнерлер да. Анан кийин бул контейнерлер көбү бул сырттан келген контейнерлер. Биздин Кыргызстанда бул контейнерлер чыкпайт. Мына бул болсо биздин Кыргызстандын ичинде жасалган контейнерлер. Бир жагынан бул жанагы орустарда бар го импортозамещение деп азыр активно алар иш аракет жүргүзүп атпайбы? Биз дагы мына тазалыкта өз ичинен импортозамещение иш аракетин жасап атабыз. Булар эскилерди жаңылоо үчүнбү же кошумча дагы коюлабы? Эскилерди жаңылап жана кошумча контейнерлерди койгонго аракет кылып атабыз. Себеп дегенде биз айткандай шаар чоңоюп атпайбы? Эл чоңоюп атат. Таштандылардын да көлөмү чоңоюп атат. Ошого себептүү биз бир жагынан көлөмдү да чоңойтушубуз керек. Азыркы күнү орто эсеп менен биздин шаардын ичинде 6000 контейнер бар. Бирок бизге бүгүнкү күнү талап 7000 контейнер. 7000 контейнерден кем болбош керек. Анан техниканын заманбап техникалар, мисалы мынакей бу турган техника бул конусный контейнер, боковой загрузки деп коебуз, капталдан жүктөлчү техника. Бул капталдан жүктөлчү техниканын негизги контейнери бул конусный болуп эсептелет. Илгерки билесиз, жана 3 бурчтук этактап жыйналып турат. Ал бул эски контейнерлер болуп эсептелет. Азыркы техника ага уже жөндөмү жок. Көбүнчө мына өзүңүз карап тургандай арты менен жүктөлүш керек. Өткөндө жана Түркиядан алынып келип аткан контейнерлер коюлуп атпады жердин астына. Ошол кандай чечим кабыл алып атасыздар? Ошону орнотсо болот бекен? Албетте аны орнотсок болот. Ал боюнча негизги мына мэрдин демилгеси менен чечимдер бар. Эмилбек Мырзакулович айткандай, жаңы курулуш биринчи иретте жаңы курулуп аткан үйлөр өздөрүндө ошондой контейнерди алдын ала коюп кетиш керек. Мындан ары. Биринчи ирет биз курулуш компаниялар менен иш жүргүзүп атабыз. Азыркы күнү мына 4-5 курулуш компания ошо демилгени туура көрдү. Туура шарт катары ал кабыл алып атат. Азыр тазалык системасында эмне маселе бар? Мисалы, шаарды тазалап кармоодо. Бизде тазалык системасында биринчиден баары бир бул жумушчулар. Жетишсиздигиби? Жумушчулар керек. Мисалы, мына шопурлар менен маселени буюрса биз чечтик. Эми болсо биз жанакы жүктөөчүлөр жетишсиз болуп атат. Жүктөөчүлөрдүн мынакей
биз жана тоннага байлап, 1 тоннага 100 сомдон кылып, жүктөөчүлөргө айлык манаясын бекитип, ошого да иш аракеттер күчөтүп атабыз. Анда мен ойлойм, жакын арада мына бир 5-6 күндөн кийин алар айлыгын алат дагы. Биз ошону да жакшы элдер өзү сезгенден кийин, алып айлыгын көргөндөн кийин, анан жүктөөчү болуп келип иштейм дегендер да көбөйөт го деп. Мынакей жаңы урналар орнотулуп атат. Мынакей ал болсо ушу балдар тазалык ичиндеги мынакей жөнөкөй биздин балдар өзү иш аракети менен, мына өз кызматы менен мынакей ушинтип. Салам алейкум, кандайсыз байке? Байкелер ушинтип мына урналарды, мына тазалык өзүнүн колу менен мынтип жасап атышат. Мынакей Рамиз Гүлагланович башында келген. Мен активдүү TikTok, Facebook'a, анан кийин Instagram'га чыгып иш аракет кылайын дегенде мен мына Рамиз Гүлагланович өзү айтат аны. Мен ал нерсени мен абдан кубаныч менен кабыл алдым. Биринчиден жаза дедим да. Кылыш керек деп, көрсөт деп. Жанакы айтып атпайбызбы, зарплатасын биз тоннага байладык деп. Тоннага байлаган менен биз негизги шарттарды да бекиттик. Жөн эле айлыкты бөлбөй, өзүнүн негизги санкцияларыбыз бар. Эгер машина кир болсо, эгер машина тез бузулса, анткени ал ошол биздин кызматкерибиз машинаны карап айтат, себеби айдоочудан. Ошол жазап аткан бөлүнгөн квадраты таза болуш керек, контейнерлердин тегереги таза болуш керек. Ошондой негизи санкцияларыбыз да бар. Эгер ошол шарттарды аткарбаса, анда биз айлыгынан кесебиз. Бул жаңы кирген талаптарбы? Ооба, жаңы кирген талаптар. Алдыда дагы биздин иш пландарыбыз бар. Рамиз Гүлагланович менен мына каралган биринчиден биз абоненттик базаны көтөрөлү деп атабыз. Абоненттик базаны дагы биз жаңы системаны киргизели деп атабыз. Буюрса биллинговый система деп коебуз. Ошо биллинговый системаны биз ошо санариптештирүү болот, иш аракеттерин жүргүзөбүз. Эгер ошону ишке ашырсак, биз канча эл, канча короо, ошол жерде канча киши жашап атат деп онлайн мына биякта көрүп турат. Ошо менен биргеликте азыр ошо системаны киргизели деп атабыз. Жана тазалык менен полигондун ортосунда дагы мына санарип системасы кирип атат. Ошондо Рамиз Гүлагланович бияктан чыккан машинасы онлайн көрүп турат. Канча машина кирди, кайсы машина кирди, канча тонна мусор таштандыны киргизди, бүт онлайн мына көрүп турат. Жана бияктын экономикалык бөлүмү онлайн ошол эле айлыктарды санап турат. Бул жерде биз эмне кылып атабыз? Биз жаңы дем киргизели деп атабыз да. Жаңы дем, жаңы мындай көрүнүштөрүн аракет кылыпчы. Мурда билесиз, бул жерде биз мынакей. Бул жерге биз мондай ушундай концепция кылып атабыз. Бул анткени биякта конокторубуз көп өтөт. Ушул жерге жаңы ландшафт түзүп атабыз. Биздин шаарда өзүңүз мүмкүн байкагандарсыз, жаңы технологияларга өтөлү деп атабыз. Концепцияларга бул жашылдандырууду 1 жылдык гүлдөрдөн көп жылдык гүлдөргө өтөлү деп атабыз. Көп жылдык гүлдөргө өткөнүбүздүн негизги себеби жыл сайын тиге бербей, уже жакшынакай ландшафттарды түзүп, дизайндарды түзүп, ошентип анан чет-четинен калыптандырып кете беребиз. Быйыл биз мына шаардын ичинде азыр 20 участокко жасадык. Ошону биз жыл сайын күчөтүп, биз ар бир шаардын бүт четтерин чет менен улам 1 соток, 2 соток, 10 соток гектарлап болсо дагы биз шаарды ушинтип көркөндүрүп кете беребиз. Ошонун бири мынакей. Үнөмдүүрөөк болобу? Ооба да. Биринчиден биз жыл сайын акча каражатын жөн эле корото бербей, биз быйыл мүмкүнчүлүк кымбатыраак болот, бирок ал эмки жылы уже аяка биз сарптабайбыз акчаны. Биз ошо менен биргелеп сугат системасында иретке келтирип кете беребиз. Бул жерде баягы элементтер, баңсайдын элементтерин, ак мрамор таштары, гранит таштары кошулган, анан кара деп коет, ошолорду кошуп мындай дүйнө жүзүндөгү жаңы
ыкмаларды кошо Бишкекте дагы уюштуруп атабыз. Азыр мына 26 ландшафтный дизайн бар эле, Перекресткте ошонун 18и бүттү уже. Чыгара баштадык. Чын айтсак, 26 бул баш эле. Келечекте шаардын баарын камтыганга аракет кылабыз да. Бул жаңы концепт, жаңы иш аракеттер да. Ошо менен жакын арада мына Нурлан Турсуналиевич менен азыр биз пландап атабыз. Ош базарды да ошо октябрь айына чейин жаңы көрккө киргизели деп атабыз да. Ош базарынын мына Иретке келтирип, мына Фучиктен баштап Бейшеналиевага чейин биз жаңы ыкма менен аяктыда көркөндүрөлү деп атабыз. Биз жаңыча кылып жана вазондорду коелу деп атабыз. Ага чейин мына Жашыл Чарба ишканасы менен биз чогуу мындай отуруп алып сүрөт тартканга чейин барып, сүрөт тартып, проектировать этип, жаңы блокторду түрлөрүн иштеп чыктык. Мына отуруп алып эле кадимкидей эле сүрөт тартып отуруп сүйлөшүп чечим кабыл алып, ошону азыр ишке киргиздик. Азыр аны калыптарын куюп атышат. Мисалы шаарды темир менен тоспой, жашыл бак менен тосолду деп атат. Бишкек шаарынын азыркы демилгеси бул шаар айдоочулар үчүн эмес, биринчиден. Эң биринчи жарандырга жана пешеходдор үчүн шарт түзүлүшүбүз керек. Ошого биз эң биринчи шартты түзүп алсак, андан кийин машиналар үчүн түзүшүбүз керек да. Мурда эмнегедир көбүнчө именно машина үчүн болуп калганда, жолдорду жасаса да биринчи машина үчүн асфальтталат, пешеход тротуарлар калып кете берген да. Азыр биз ошол көз карашты кескин түрдө өзгөрткөнгө аракет кылып атабыз. Ошол эле велосипед менен жана самокаттар менен жүргөнгө мүмкүнчүлүк түзүп атабыз. Биринчиден бул тыгындарды баары бир аз кылат. Сиз мурда Токмокто мэр болуп иштептирсиз, э? Эмне кыялыңыз бар Бишкекте, мисалы аттан көрүп ушуну жасасам? Бирок бардык нерсе келип мындай финансыга такалат эмеспи, каражатына? Такалат. Мен негизги кыялым, мен деле ата-энемин, мен да атамын. Мен мындай деп кыялданам да, мен мисалы мен тең туштарым, жолдоштор кээ бирөөлөр Европа мамлекеттерине, Америкага кеткен, сиздики деле бар болуш керек. Аракет кыялданып аракет кылышат. Эмнеге? Ошол суроого эмнеге аяка барганга аракет кылат? Анткени ал жерде жашоо шарттыр. Мен негизги кыялым биякта ушундай келечекте биз балдарыбызга шартты түзүшүбүз керек. Ошондой кыял менен бизге келип жашаш керек. Башкалар. Биз ошого жетишибиз керек. Бул мектеп көмүр менен жагылчы, көмүр менен иштечи. Ошол мектепте жылытуу системаларын. Анан өзүңүз билесиз, көмүр менен иштегенде деле ошол эле ыш пайда болот. Анан кийин мынакей бул отка бүт жылытуу системасы биздин Бишкек жылук энерго компаниясы ишканасы менен жылуу камсыздалчы. Быйылкы жылы 22 бүт көмүр менен иштеген отказандар толугу менен газга жана электр отказандарына көчүрүлүш керек, өтүш керек. Бул тең биринчи максат, бул экологиялыкты камсыздоо, экологиялык ыш менен күрөшүүнүн бир чечкиндүү жана иш аракеттерди да ошону жокко чыгарууга, азайтууга. 22 отказанды биз газ, электр тармагына өткөрүп туруп 3600 тоннаны көмүрдөн биз баш тарталы деп атабыз. Быйылкыга? Баары өтөт да? Быйыл сөзсүз баары өтөт. Мына Жамалбек Самарбекович быйыл 2,5 километр түтүктөрүн, жылуулук түтүктөрүн алмаштырам деп атат. Ошонун баарын алмаштырып, быйыл күз-кышка толук менен даярдык менен киребиз. Bunday жумуштар айтып атпаймынбы? 3-төн 4төн жасалса быйыл темптүү түрдө мындай көлөм менен көп да, көлөм жагынан эле айтып санап келсек көп. Бирок Бишкектин баарын сиздер тейлебейсиздер да? Ооба. Бишкектин биздин жылуулук системасы 34% ахват кылат.
калган бөлүгүн биздин ТЭЦ жана бизге теплосеть ишканабыз дейли. Жетекчилик кызмат ушундай катуураак мүнөздү дагы талап кылат бекен. Сиз айтып атпайсызбы, чыгармачылык жана башка нерселер кээде мындай? Албетте бул биринчиден жетекчилик бул бир жагынан катуулукту талап кылат, бекемдиликти. Анан кийин мен ошо көп жерден өзүмө да далил катары көрдүм. Бул эч жерден тартынбаш керек да. Шарт маселе түзүлдү, ал маселеден жашырбаш керек. Маселе бар, проблемам бар. Проблеманы жашыргандан көп негизги көйгөй проблеманы жашыргандан келип чыгат. Проблеманы жашырбаш керек, аны айтыш керек, ачыкка чыгарыш керек. Орну жашырсаң өлүм. О, турат. Биз анан кийин ооруган жокпуз деп, баары сообуз деп жүрүп, анан кийин бир күнү киши адам алып о дүйнөгө кете берсе, ушул негизги көйгөй да. Негизги чыккан ошо оорунан кайра кесип, жок кылып, дарылап жокко чыгарсак, анда биз аны утабыз. Кызмат эмне сиз үчүн? Кызмат жетекчилик кызмат, мына мен канча жылдан бери ошо кызматта жүрөм. Кызмат ордунда мени чакырышат да. Мен суранып бир жерге да барып көргөн эмесмин. Баардыгын эле чакырышат. Бул дагы ойлойм, бул жакшы ырыскыга депчи. Биринчиден. Экинчиден болсо, кызмат бул биринчи ирет жоопкерчилик. Мына биз азыр эртең менен таң атпай башталып жумуш аракетин башталат. Кечки кээде 11-де, 12-ден эрте барып калсам, үй билем кээде таң калат да. Азыр бунун анан кийин бүт энергияны ушул жоопкерчиликти акташ үчүн таштаганга аракет кылып атабыз азыр. Балдарыңыз кичинекей болсо эле чоңоюп калышты. 3 кызым бар. Улуусу 15-те, күчүсү 8-те, ортоңкусу 11-де. Эми мындай атанын мерими, атанын тарбиясынан мындай өксүп калбайт деп мындай коркпойсузбу дегеним. Негизи Эрте барсам таң калып атпайсызбы? Албетте коркосуң да. Анткени ата-энелик тарбия бул чоң, бул дагы жоопкерчилик. Анткени балдарды биринчи иретте биз балдарга ушу тарбия беришибиз керек. Анан мен азыр балдар менен да онлайн сүйлөшкөнгө аракет кылам. Такай, мисалы кыздарым жазат. Такай, аны өзгөчө күчү кызым жазат. Ата, эмне кылып атасың? Мен жумуштамын дейт. Жумуштарың жакшы эле дейт. Жакшы эле. Сеники десе, меники да жакшы эле депчи. Ошентип мындай диалог кылганга аракет кылабыз, ушу убакыт жок болсо дагы. Анан экинчиден мен ошо кээде мындай өзүнчө бир жумада бир жолу жок дегенде бир убакыт таап ошо өзгөчө үй бүлө менен убакыт өткөргөнгө аракет кылам. Туура түшүнчө. Бул жактан менин ата-энеме, жубайыма чоң ыраазычылык билдирем. Ошолор менин мындай колдоп турганынчы. Ал жагынан алар колдоп турбаса, оор эле болмок го дейм. Бени районунун акимдин орун басары Бакыт Өмүрбекович Караев жана Талай Сартанбекович Орозов биздин суу каналдын башкармалыгынын жетекчиси. Бүгүнкү мына Арча Бешикте болуп аткан көйгөйдүн негизги каармандары десек болот. Ушул маселенин чечүү жолдорунда иш аракет жүргүзүп аткан жана мына биздин МТУнун жетекчиси ушу Арча Бешикти элдердин көп мындай айтып кетейин, каарын биринчи ударын ушу киши кабыл алды. Азыр болсо ушу биз бүгүн эмне келдик? Бул 79 мектеп. Биякта бизде жума сайын штаб өтөт. Биз квартальныйлар менен ушу штабтын мүчөлөрү менен биякта иш аракет жүргүзүп, элде ушу Арча Бешикте жаралган ушу суу менен көйгөйдү чечүү жолдорун, жаралып аткан негизги көйгөйлөрдү угуп, ошолорду чечүү иш аракеттерин ошол жерде жүргүзөбүз. Бул суу маселеси жаралгандан кийин
баштадыңыздарбы бул ишти же буга чейин эле? Май айында биз баштаганбыз, жана андан кийин штаб райондун деңгээлинде түзүлгөн. Анан бул маселени анан биздин мэриянын деңгээлине чейин көтөрүп, ошо иш аракеттерди биз жүргүзүп атабыз. Суу барбы? Бар. Ичине жеңилдеди? Шүгүрбү? Аябай эле жакшы. Аябай эле жакшыбы? Эми чын айтайын, өткөндө айтып кетпедик белек, статикалык деңгээл тылдый түшүп атат депчи. Ошол азыр ордуна келип, азыр кичине көтөрүлүп келатат. Күн сайын 10 сантиметр болобу, 5 сантиметр болобу, азыр көтөрүлүп, буюрса мына көчөгүнү биринчи жолу 9000 куб суу биздин ТЭЦ-2 резервуарында мына толду. Туурабы кеңешпи? Мына биринчи жолу толду. Мына канча убакыттан бери буга чейин 4-5 куб суу эле толуп, ошону суу жеткиргенге аракет кылып атканбыз силергечи. Дагы бир маалымат берип кетейин. Башкара сууда бизде өткөндө да маалымат айтпадым белем. 4 гектар жер алынып, ошол жерге биз скважина кургантабыз. Көчөгүнү дагы мына жогорку деңгээлде өкмөттүн бул чечим дагы айтылды. Ошол жер берилип, ошол жер скважина буруп, ал скважиналар толук арча бешикке иштейт. Арча бешик силер жана орто алыш суу топтомундан силер бөлүп чыгарылып, өзүңөрдүн сууңар пайда болот да. Өзүңөрдүн мындай жалпак тил менен айтканда өзүңөр колонкаңар пайда болот. Анан биз ошо менен негизги стратегиялык запасты келечекке биз түзүп алабыз. Ал жакты биз мына эмки жылдын ушул малга чейин ишке ашыралы деген ой. Ага чейин биз биринчи ирет жанакы суу түтүктөрүн иретке келтирели силер менен чогуу. Экинчиден болсо жана баары счетчикке келишибиз керек. Счетчиктерди коюшубуз керек, байкелер. Счетчиктерди коюшубуз керек. Ошо менен эл өзү эле тарбияланат. Анан үчүнчүдөн болсо биз силер менен биргеликте тең негизгиси үйлөрдү кыдырып, элдерди да көндүрөлү да. Ошол ичине биз үнөмдөйлү. Бүгүндө жакшы, позитивде суубуз канча күндөн бери чыгып, баарыбызды кубандырып атат. Рахмат, сизге рахмат. Километрге жетпеген жерде бизде юго-западный деген суу топтому бар. Ошол жака көчүрүп атабыз. Аяктын кубаттуулугу бар, аяктын кубаттуулугу жетиштүү. Ошол суу топтомуна да бияктагы биздин жарандарды ошол суу топтомуна которуп, биз арча бешикке бир запас түзөбүз да. Ошол жерден эле биз 300 куб сууну буюрса арча бешикке көчүрөлү деп атабыз. Арча бешикте азыркы суунун көлөмүн көбөйтүү максатындачы. Мындай айтканда, орто алыштын көлөмүн азайтып атабыз да. Суу ичүүчү жарандардын көлөмүн азайтып атабыз. Ошо менен биз бүгүнкү маселени жокко чыгаруу максатында. Бул иш аракеттер бир жыл мурун башталган. Ошонун негизинде мынакей өйдө жакта жолдо орусча тил менен айтканда перемычка деп коет. Перемычка ишке жасалып, жолдун астында коюлуп кеткен. Атайын задвижкалар, перемычкалар, анан проекттерлөө иштери жүргүзүлгөн былтыр. Проекттерлөө иштери жүргүзүлүп, быйыл тендер өткөрүлүп, бул жумуштар башталган да. Андан кийин мына азыр болсо бир 10 күнүн ичинде биз ушу суу түтүгүн ишке киргизип, арча бешикти режиминде кубат мүмкүнчүлүгүн көбөйттү, узартуугачы. Талай Сартанбекович айткандай, негизги водоканалдын чоң көйгөйү бул түтүктөр. Мына биякта айтып калбадыкпы эски шаар деп. Шаарда 1553 километр түтүк бар. Анын 80% уже кагаздай болуп калган. Могу түтүктөрдү калыбына келтирип, ошол эле водоканалдын жаңы скважиналарды куруп, жаңы суу топтомдорду куруп, инфраструктура эл чоңоюп атат, көбөйүп атат, өсүп атат шаар. Ошолорго шарт жанакындай водозаборлорду күчөткөнгө бул эң биринчи каражатка талап кылат. Ошол адистерди кармаганга маселе. Азыр мына водоканалдын адистери көп кетип атат, себеби айлык маанай аз. Алардын маанай айлыгын дагы азыркы талапка жооп бергендей кылбасак, ада чоң көйгөй түзүп атат адистерчи. Мекеме өзүн өзү мындай багыш керек да.
өзүн өзү баккандан кийин анан кийин өзүн мына мекеме шартка түзүп берсек ошол эле тарифтин негизинде анан мекеме кичине инфраструктураланып жаңыланууга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Азыркы тариф ошого мындай? Азыркы тариф дагы чын айтсам аз. Бүгүнкү 10 сом 45 тиен, бирок чын айтсак себестоимость андан да кымбат болуп эсептелет. Биз азыр ошонун негизинде 2 иреттүү иш кылалы деп атабыз. Бул жана счетчиктерди киргизип, анан дифференцированный тариф деп коебуз. Ошону бөлөлү деп атабыз. Норма киши башына норма 170 литр. Нормага туура келип атасыңбы? Суу колдонгону. Жана свет дегенде эле. Анда 170 литрди 10 сом 45 тиынден төлө. Нормадан ашкан. Нормадан аштыңбы? 2 эсе төлө. Ошондо жанакындай суу менен шланг менен колдонгондорду кичине иреттей баштайбыз. Маданиятка келтире баштайбыз. Эгер нормадан 3 эсе аштыңбы, кечирип койгонда 3 эсе. Бир нерсени мен түшүндүм. Адамдан керек болсо кызматын алып коюш 1 мүнөт. Акчаны алып коюш андан да жеңил. Мисалычы, керек болсо ден соолугуңду да алып кой. Бир нерсени эч ким ала албайт, бул билим. Билимди анан кийин өзүңдүн ошол адамдык касиетиңди эч ким ала албайт. Ошондо кандай койсоң, ошондой болот. Ушул нерсени ал киши менен жаралат, киши менен өтөт. Ошон үчүн мен мына бүгүнкү күндө дагы билимдин артынан чуркап жүрөм. Мынакей азыркы жашыма келип, азыр мына экономикалык илимдердин кандидатымын. Өзүмдүн илимий макалаларым бар. Жана чыгарган китеп ошо илимий изилдөөлөрүм бар. Ал жагынан да мага ошол жактан да билим мага көп жардам берип келет. Илимий даражаңызды дагы жогорулатуу аракетин көрөбүз. Албетте, ал жагынан да мен айтып өткөндөй, мен ошо илимдин артынан мына токтосуз иш аракет жүргүзүүгө аракет кылам. Анткени бул эң чоң адам үчүн байлык деп эсептейм. Мэр болгуңуз келбейби? Иә. Мэр болгуңуз келбейби? Менби? Мен бир нерсени мэрликте бул чоң жоопкерчилик. Чоң жоопкерчилик. Ага биринчи ирет бышыш керек. Мен мына Токмактоодо мэр болгучакта 4 жыл вице-мэр болгом. Биринчи өз ушу чечимдерди толук кандуу. Бул мисалы мэр болуп же мэр эле эмес, жөнөкөй эле кызматка барыш бул жоопкерчилик. Быйылкыга 6 скважина белгиленген. Жазайбыз деп ошонун экинчиси, биринчисин Профсоюзный көчөсүндө ишке киргиздик, ал бул ишке кирди. Экинчиси ошо мына ушул азыркы бул 200 метр деңгээлге суу бурголоп, скважина бурголоп, ошол жерден анан кийин атайын насос менен жака суу түтүгү кошулат да, ошо менен сугат суу пайда болот. Ошол сугат суу ушул жерден баштап ушу Көкжар конуш тарабын сугат менен камсыз кылат. Мына бияк биздин айтып кеткен Бишкек водкоз ишканасынын жетекчиси Радик Жумабекович жана биздин ошо ишкананын биздин адистердин бири экебиз. Ошолардын эмгеги менен бүгүн сугат суусу буюрса шаарда негизги көлөмдү камсыз болот деп биз ишенебиз да. Биздин шаардын негизги көйгөйү бул сугат. Азыр сугат системасы чын айтканда көп жыл бою каралбай кеткен. Ошону биз калыбына келтирип Бишкек шаарын кайра жашыл шаар кылганга максат алып атабыз. Жердин астындагы суу мындай сиздер изилдөө анан кылып атасыздар да, жетиштүү деген. Анын баары эң биринчи илимий изилдөөлөрдүн гидрогеологиялык чечимдеринин негизинде иш жүргүзүлөт.
теле көрүүчүлөр, жетекчи менен жеринде программасынын бул жолку чыгарылышында биз Бишкек шаарынын вице-мэри Жыргалбек Шамыралиевдин бир күндүк ишмердүүлүгү менен тааныштырууга аракет кылдык. Жыргалбек мырза, сизге рахмат, ишиңизге ийгилик. Эми биз кичине бөлүгүн көрсөткөнгө аракет кылдык. Дагы келсеңиз, дагы көрсөтөбүз. Иш чаштан көп, убакыт жок. Ал эми биз жетекчилер менен жерине маектешебиз.